Ким бир мусульмандын артынан айыбын ачканга түшсө, Алла артынан түшөт деген анынча. Алла анын уятын чыгарат. Ал үйүндө отуруп шерменде кылат деген Алла Таала. Ойлобоңуз, бүгүн эчтеке болбой эле турам депчи. Алла Таала данышман. Кичине ушул адашып калды, кайтабы экенби деп кой берип коет кедечи. Ошону биз туура эмес жака буруп, ушундай боло берет экен да деп. Жок, боло бербейт. Пайгамбарыбыз айткан ал чын, сөзсүз болот. Пайгамбарыбыз азыр күн десе күн, түн десе түн. Сөзү эки болуп чыккан эмес, чыкпайт да кыямат күнгө чейин. Айтып атат, үйүндө отургузуп Алла шермендесин чыгарат деген. Сиз Кудайдан коркуңуз, бирөөнүн абийирин ачпаңыз, айыбын аркасынан издеп жүрүп түшпөңүз. Болбосо Алла артыңыздан түшөт, Алла түшкөндө чыкпай каласыз.